Урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте маанайдын жакшы болушу, ден соолуктун жакшы болушу маанайдын мыкты болгонуна көз каранды болот. Себеби дегенде маанайыңыз дайыма жылмайып жүрсөңүз, мисалы бир күндө 100 жолу жылмаюу бул 15 мүнөт велотренажердо көнүгүү жасаганга барабар болот экен. Ошондуктан ал эми ал жылмаюуну ким пайда кылат? Албетте сиздин сулуу татына жүзүңүз. Эгерде жүзүңүз татына болуп турса, анан жылмайып, бардыгы бүгүн өзгөчө татына болуп кетипсиң, бүгүн башкача бир сулуу болуп калыпсың деп деген комплименттерди, мактоолорду айтып турса, албетте мен ойлойм, маанай 5 болот дайыма. Ооба, ошол сөз деле адамды мындай шыктандырып коет да, Бул жөндө Алмаз мырза бул жөндө айтып жаткандагы жөн жерден эмес, мынакей күз мезгилинде бет терисинде ар кандай көйгөйлөр болот. Ал көйгөйлөрдүн келип чыгышы кантип арылыш керек, алардын бардыгына тең алдыда жооп алабыз дегенибиз студияда. Врач, косметолог, дерматолог Мерим Давлетова келген. Саламатсызбы эжеке? Кутман-таңыңыз менен. Кутман-таңыңыздар менен. Кош келипсиз. Мен ойлойм, косметологдор эртең менен турганда эле татына болуп бойгонобу же даярданабы? Телевиденияга келгенде даярданат экен, жарым сааттай эми. Кош келипсиз. Мерим эжеке, эртең менен эрте ойгонгондо, мисалы, бетти көпчүлүгүбүз самон менен жууп салабыз, же болбосо дагы бир нерсе менен эртең менен кандай каражат менен бетти жууш керек, мисалы, картаюудан алдын алуу үчүн? Эң биринчиден ар бир теринин типине карата жууш керек да. Эгер сиздин териңиз кургак болсо, самон менен жууаш керек. Такырчы молочколор бар, атайын жеңил гелдер бар да, ошолор менен жууш керек. А эгер бетиңер калың, угри чыккан проблемный кожа болсо, аны мына мырзалардыкы болсо, аларды самон менен жууса болот. Бирок жууганда дагы самон жана жипаржыттуу самондар угрини көбөйтүп салышы мүмкүн, анткени анын ошол жипаржытынан раздражение болот да беттечи. Анын көздүн тегерегин эч качан мылящийся жана гелеобразный нерселер менен жууганга болбойт, анткени көздүн тегереги өзү аябай эле жука болот. Ошондуктан ал жерде только ошол молочко же мицеллярный растворм менен сүртүш керек. Ошол нерсеге мисалы сиз жооп бердиңиз, анан кээ бир учурда баягы эки жакка бөлүнүшүп, мындай бир талаш татыш маселени жаратып келет да. Анан биз деген кичине кезибизден эле самон менен жуупбуз. Кой каяктагын айтат деп баягы апаларыбыз чыгат, же болбосо жеңелерибиз чыгат, эжелерибиз чыгат. Анан самон менен эле жууп келгенбиз, жууп дагы жууй беребиз деген сыяктуучу. Ошонун бир мындай токотер жерин айтып кетсеңиз, эмне болушу мүмкүн? Эмне болушу мүмкүн? Ошону эле караш керек. Айылдагы жеңелердин деле териси жакшы, бирок шаардыктардын өзүн карап жүргөндөр менен анан айылдыктардын келгенде бир 10-20 жаш картаңыраак көрүнүп калат да, теричи батыраак, эртерээк бырыш түшөт. Ошо өзүн эле сравнивать этиш керек дегендейчи. Балким айылдагы жанагы нукура, таза айран менен, жанагы ошол эле бал менен, балким каймак менен сүртүп жүргөндөр балким бирдей көрүнүп калат. Бирдей көрүнгөн болсо теринин типинен карата да. Кээ бирөөнүн карасаң көпкө чейин бырыш түшпөйт. Эмне себептен? Анткени алардын териси өзү эле калың болот да. Кээ бирөөнүн териси жука болот, аларга 18 жаштан баштап эле биринчи бырыштар түшүп баштайт да. Ошондон биринчи. Экинчи өзүнүн караганынан. Бал деп айтып кеттиңиз, бал менен көбүнчүлөр маска жасаган жакшы көрөт. Бал менен такыр маска жасабаш керек. Эмне себептен дегенде, бал бул аябай сильный аллерген да. Аябай көп адамдардын бети мага ошол аллергия болуп чалдыгып, так түшүп да келип атат да. Биринчи денеңизге сүкөп көрүшүңүз керек. Денеңизде аллергия болбосо бетке да, анан бетке эле көп эле нерсени сүкө бергенге да болбойт. Анткени ал артык кылам деп тыртык кылып да беттин баарына жанагы бырыштар да түшөт, такта түшөт, раздражение да болуп калышы мүмкүн. Ооба. Азыр кыз келиндердин бардыгы эле мисалы 18 жаш, 17 жаштан баштап эле тоналдык кремдерди бетине сүкөй баштайт, Анан зыян деп айтып калышат. Апаларыбыз же болбосо эжекелерибиз, зыян, буну койбошуң керек депчи. Бирок косметологияда пайдалуу жактары бар деп так айтылат. Негизи кандай? Тональный кремдин өзүнүн пайдалуу жагы деле жок. Ошо тоналдуу кремдердин ичине кандайдыр бир заттарды кошуп койсо, витаминдерди кошсо же SPF фактор деп коет, күндөн коргоочу факторлорду кошсо, ошо менен балкимдир кандайдыр бир деңгээлде пайдалуу болушу мүмкүн, бирок көбүнчө пайдалуу эмес, анткени ал поролорду жаап салат, тери дем албай калат. Тери дем албай калгандан кийин ошо бырыштар, бет батыраак ылдый, былжырап, мындай ушинтип баштайт да, жумшарып баштайт. Ошон үчүн тоналдуу кремдин бир жака барардын астында сүйкөнсөңүздөр болот, бирок кандайдыр бир кыска эле мүнөткө да андан кийин жууп салыш керек, тери дем алыш керек.
Анан жана сиз айтып кетпедиңиз, мисалы бетке чыга турган бойдолук деп коебуз, эми орусча угри деп коет го. Көбүнчөсү мен байкайм 11-10, 11 класста окуган өспүрүмдөр, жаңы гана окууну бүткөндөрдө көп пайда болот, менде деле пайда болгон. Анан бизде пайда болгондо биздин убакта мындай кылчу элек да, баягы күзгүнүн астына отурасың, кадимкидей эле, анан момунтук колуң менен чыгып баштайсың, өзүң тазалап баштайсың. Анан бирок тазаласаң, кээ бирлер айтып калат, ошол тазалаган жериң кийин чекит болуп калып калышы мүмкүн деп, Ошол жактын зыяндуулары барбы, зыяндуу жактары? 11 класс эмес, пубертатный возраст деп коет, гормоналдуу фон изменяться эткен 13-14 жаштан башталат. Ар бирөөгө жанакы ошол тукум менен берилет да. Кээ бирөөнүкү 14-15 жашка чейин балдардын баарынын териси нормалдуу болот. Анан ата-эненикинен карап да, ата-эненин бети угри баскан болсо, ошол бойдоктор болсо, балдарыныкы ошондой көбүнчө бир 80-90% болот. Эгер кимдин бети кургак болсо, анда алардыкы ошол кургак бет болот да. Ошон үчүн эгер сиздин бетиңиз ошондой чекит угри болсо, аны балаңызды эртерээк дерматологко апарышыңыз керек да. Ал дагы отуруп алып сыкпагангачы. Эмне үчүн сыгат? Анткени ал дискомфорт создавать этет да, беттечи кытышат, кызарат, ириң толот да, сапсары болуп ириң турат. Анан алып салгың келет. Мурда мага бир байке келген, менин бетим баарын ошо элдер мен менен сүйлөшпөй эле безетки менен сүйлөшөт депчи, мени карап ошо безеткимди сыгып салгысы келет. Анан айла жоктон сыкчымын дейт да. Анан сыкканда көбүнчө безеткилер ошо чекиттер, рубецтер эмнеден калат? Бул сыккандан эмес, ошо гной көпкө чейин туруп, ириң көпкө чейин туруп, терини жеп салат да, кадимкидейчи. Жеп териң, жакшы териң жок болуп, ошондон рубцевание болуп калат теринкичи. Эртерээк сыгып, ошол көбөйгөнгө чейин күтүп отура бербей, азыр аябай эле көп каражаттар бар. Бирок каражатты да тандаш керек. Биринчи дерматологко кайрылсаңыздар, ошол жакшыдан. Дагы эле айтып кетейин, көбүнчө аптекадан барып сураса, гормоналдуу майздарды жазып берип коет да, жанакы Синофлан, Адвантан, Акридерм деген ушундай андай майздарды эч качан өз алдынча колдонгон болбойт. Анткени анын кесепети аябай жаман болот да. Өзүмдүн баракчама сүрөттөрдү чыгарып койгом. Ошол 3-4 жолу эле колдонгондон кийин ал терибиз наркотик болуп гормонго көнүп кетет да. Гормон жок, анан кийин жашай албай каласың. Ошон үчүн сиздин балдарыңардыкы көйгөй болуп атса, өз алдынча анын проблемасы менен калтырып койбой, дерматологко кайрылса, кожвен диспансерге деле кайрылса болот. Каяка десе, Льва Толстого, Логвиненко инфекционный больницанын ичинде да, дерматологдор отурат. Барекелде. Азыр болсо биздин айымдарыбыз пластикалык хирургия эмес, мисалы апаларыбыз деле ушул эле косметологияда заманбап негизи өнүктү да. Мисалы ботокс деген түшүнүк бар, картаюудан алдын алат, бет буручтарыбызды алып койсок болот. Ошондой пилинг, бетти тазартабыз. Алардын баардыгынын тең зыяндуу жактары, ошондой эле азыркы учурда негизи актуалдуу, булардын баардыгына тең жоопторду алдыда алабыз. Ага чейин жарнамалык тыныгуу болсун. Бизден алыстабай туруңуздар, себеби дегенде бул айтып аткан кеңештер сиздер үчүн аябай пайдалуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Студияда косметолог-дерматолог Мерим Давлетова. Эжеке, мисалы, Борбор калабызда косметологдордун саны дагы көп, косметологдор көп. Анан ар бир косметолог кымбат баалуу бир кандайдыр бир косметологиялык бир брендтер менен иштешет да. Анан жарнамалайт. Алардын баасы дагы албетте асманды чапчыйт, тоонун чапчыйт десек болот. Негизи эле ошол кремдердин пайдалуу жактары барбы? Ошол кымбат кремдердин, же болбосо базардан деле мисалы 100 сомго, 200 сомго деле биз кремдерди, майларды алсак болот, 100 сом, 200 сомдо крем бет майлар болсо, бул Кытай өлкөсүнөн алып келинет да. Анын ичинде сиздин бетиңизге пайдалуу эмес, зыян нерсесин алып келет сөзсүз түрдө. Анткени анын ичинде Кыргызстанга келип 100 сом болсо, анын себестоимости канча упаковкасы. Анын ичинде жөн эле химикаттар болот да. Аны лучше сүйкөбөй коюңуз. Сиз айткандай каймак, кефирди, ошондойлорду, айрандарды сүйкөгөн жакшы да. Андай жаман сапатсыз нерсе. Анан профессионалдуу деле кремдердин өтө кымбат эмес, жакшылары деле болот да. Бир алып коесуң, бирок ал 1 жылга жетет. Чем жанакы көп нерсени көп алгандан көрө, бир эле жакшы нерсени алсаң, көпкө чейин жетип берет. Ошондой бирөө өтө кымбаттар бар экен, баягы бир айтып келди, 12 000 сомдук күндөн коргоочу крем бар экен депчи. Мен билбейм анын кандай крем болушу мүмкүн. 12 000 сомдук. Ал кремди баягы бетке мындай сүйкөгөндөн кийин мен ойлойм, көлөкө болуп турса элек да, 12 000 сом. Баарына аябай ысып атат десем, мен ысыган жокмун, 12 000 сомдук кремди сыйып алгам депчи. Кондиционер менен. Ооба, эжеке, мисалы азыр косметологияда ботокс деген шарты барлар ботокс кылдырат. Көздүн астындагы буручтарды кетирет, колдогу буручтарды кетирет.
Ал негизи улам кайра кайрылып туруш керекпи же болбосо ошол бойдон калабы, жапжаш болуп калабызбы? Жок, жарым жылда бир жолу дейт. Мен өзүмдүн кардарларым менен бир жылда бир жолу куябыз да. Ботокска көбүнчүлөр айтат, бир куйгандан кийин болду, ошого зависимый болуп каласың депчи. Андай нерсе жок. Бир куйгандан кийин эле өзүң зависимый эмес, ошо бырыштарың жазылгандан кийин сен өзүңдүн ошо күзгүн астындагы жүзүңө зависимый болуп каласың да. Бырыш пайда болгондо ушунун көбөйүп кетпесе экен, жаман болуп калбаса экен деп бетиңе кайра ошону койгуң келет өзүңчү. Анан ал өтө деле кымбат процедура болбой калды. Негизи айтып кетсем, эми мисал катары каштын ортосундагы морекиндеги бырышты кетириш үчүн 3750 сом болот да. Бир жылга кетип берет. Ошол эки кабагың бүркөлбөй калат. Көзүң тегерегине 5000 сомдун тегереги болот именно. Өзүбүздү жарнамалап да жатабыз. 3750 деп калдыңыз сөзүңүзгө аралжы, кечиресиз. 3750гө биринчи жолу кетиргенден кийин экинчи жылы ал балким андан да кымбат акчаны талкалап калбайбы? Жок, жыл катары 7 жыл мурун кымбатыраак болчу. Азыр болсо жаңы препараттар чыгып, конкуренция болуп, бул нерсе деле жакшы да, конкуренция болуп арзандап атат. Өнөкөткө айланып калбайбы? Бир кыл болгондон кийин. Өнөкөткө такыр айланбайт. Айтып атам го, жүзүңүздөн өнөкөт болуп каласың да, өзүңдүн кабагың бырышпай, кабагың ачылып, көздөрүң көтөрүлүп, сиз айтканда жүзүң жаркырап калганда ошону эңсеп каласың өзүңчү. Азыр кышында болсо деле күзүндө күн тиет, анан күндөн коргоочу бет майларды сиздер сунуштап келесиздер. Анан алар болсо 30+, 50+, 100 болот SPF. Негизи кайсынысы туура? Анан күндөн коргоочу бет майларды сөзсүз түрдө колдонушубуз керекпи? Сөзсүз түрдө колдонуш керек. Ошол Япон учендорунун жанакы Алматага барганда ошолорго мен барып участвовать эткенде, алар ошо изилдөөсүнүн натыйжасында күндүн нурунан биздин бетибиз 20-80% карыйт экен да, 20% карылыктан карыйт экен өзүчү. Анан ошол күндүн нурунан сөзсүз түрдө сактаныш керек экен. Низменность деп коет, низкогорье депчи, алардыкы 30-50 фактор болот экен да. Среднегорье, высокогорье, биз тоол аймакта жашагандыктан биз 1000-3000 чакырымда бийиктикте жашайт экенбиз да, ошон үчүн SPF 100 деген фирмасынын аты эмес, ошо SPF 100 деген фактор эле бизге болот экен. SPF 100дөн аздар бизге пайдалуу эмес экен да, анткени бул Европа өлкөсүндөгү жанакы же Москва шаарында ошолор колдонсо болот экен. 50-30 дегенчи, биздин Кыргызстанга только ошо SPF 100. SPF 100 десе муну баары тең коркушат экен, бул бетти жаман зыян кылат депчи. Жок, бул 100% сиздин бетиңизди күндүн нурунан сактайт. Жаш боюнча алып калат сиздин бетиңизди. Ана мисалы баягы бет тазалап туруучу дагы сиздерде ушундай услугалар бар да, мисалы бет тазалаш керек же болбосо баягы кара чекиттерден ошону мисалы бир тазалап алгандан кийин дагы кайра тазалаганга туура келип калат деген бир суроолор жаралат да. Кандай болот ошол? Андай такыр эле жок. Кээ бирлер бар, бир жылда бир эле жолу келип тазалатып коюшат, бир жылга чейин жетишет да алардыкычы. Бирок өзүнүн фактор боюнча мырзалар күндө сайын эртең менен эрте туруп силер сакалыңарды аласыңар. Сакалды алганда ошо менен кошо сиздин бетиңиздин жаман катмары кетет да. Астынан жакшы катмар чыгат. Ошон үчүн мырзалардын жаагында тактарда жок болот экен, бырыштар жок болот экен. Айымдардыкын карасаңыздар, мындай бырыштар көбүрөөк болот да, мырзаларда ошол нерсе жок. Мырзалардын көзүнүн терегинде, кашында биздин кыздардыкындай эле болгон бырыштар бар. Эмне себептен биягыңызда сакал өспөйт, кырбайсыңар. Бул пилинг да, кырган делечи. Ошон үчүн бир айда бир жолу пилинг кылып койсо, бул көнүмүш адат эмес, наоборот, териңиз деген жашыраак болот да, свежий болот. Жанагы звездалар эмне үчүн беттери жакшынакай? Алар өзүнүн бетине кам көрүп турушат. Демек, бир жылда бир эле барып тазалатып койсо болот. Бир айда бир тазалатса жакшы, бирок бир жылда бир тазалатып койсо болот, тазалатпай деле койсо болот да. Бет ага көнүп калбайт. Көнүп калбайт, такыр көнүп калбайт. Мен ойлойм да, болгону мисалы бетти тазалаткандан кийин жакшынакай көрүнүп каласың, кайра тамактан улам, бир нерседен улам бетте кандайдыр бир чекиттер пайда болсо, эмнеге мурункудай сулуу болбой калдым? Косметологдон чыккандан кийин сулуу болбодум беле депчи. Ушундай болсо керек да. Анан туура айтасыз, анан ошондой мисалы сиздерге кайрылгандар барбы? Мен сиздерге келбешим үчүн, сиздерге көп кайрылбашым үчүн мен эмнелерди жасашым керек дегенде, мисалы үй шартында жасашым керек. Ошол эле мисалы доктурларга кайрыла турган болсоң, сен бизге келбеш үчүн сен көнүгүүлөрдү көп жасашың керек, чуркашың керек, балким көп басышың керек дешим мүмкүн. Ал эми сиздерге
барбаштын бир жолу барбы? Туура тамактаныш керек. Биринчиден күндөн коргоочу кремдерди колдонуп, баш кийимдерди кийиш керек. Андан кийин болсо ушу баняга барганда көбүнчө ушу банядан купероз оорусу да баняга көп барбаш керек экен. Бир 2 айда 3 айда бир барыш керек экен. Мончого. Андан тышкары ушул үй шартында деп айтып калдыңар. Үй шартында эң эле жеңил азыр биринчи мага берген суроо бетиме жайында көлгө барып же мындай деле так түшүп калды, эмне кылсам болот деп, ушу такты кичине кетиргенге бадыраң жардам берет да. Бадыраңдын суусу ошо согуш, ушу бадыраңдан эле аласыңар, эзип аласыңар, чөркадан эле өткөзүп туруп эле. Андан кийин ичине каймак кошуп койсоңор, бетиңер кургак болсочу, көбүнчө сындык беттери кургап атат. Кургак эмес майлуу болсо? Майлуу болсо анда айрандан кошуп койсоңор. Ушуну эле аласыңар, алып туруп бетиңизге. Кургак болсо каймак, майлуу болсо айран. Айран анткени айран кургатат да, ичинде орточо болсо сүт деп койбойсуз да. Орточо болсо анда бадыраңды өзү эле коюп койсоңуздар болот. Ушул экин алып туруп бетиңизге таза жууп туруп 20 минутага коюп койсоңуздар агарганга жакшы жардам берет да. Бирок эгер силер айран койсоңор көзүңүздүн тегерегине койгонго болбойт. Анткени айран терини кургатып, ырышыңыз көбөйүп кетиши мүмкүн да. Бул нерсени ошол бардык зонага кое берсеңиздер. Сметана менен бадыраң эле аралашмасы болду. Бул жакта пантенол да турат да, аны жөн алып келбесеңиз керек. Пантенолду жөн алып келген жокмун. Бул болсо жанакы ошол азыр күз болуп, муздак болгондо колдор, ооздорубуз кесилип баштайт да. Ошого ошо пантенол спрейди сээп койсо, ичиндеги витаминдер кожаңарды 100% териңизди защитный слой кылып, катмар кылып туруп, колуңар кургабай бырыш түшпөйт да, алдын алат. Ошон үчүн ушуну түшкөзсөңөр болот. Бул көбүнчө пантенол ар бир үйдө болуш керек. Кенедей бир жериңизди күйгүзүп алсаңар же эмне болсо, ушу пантенол сепсе, тагы жок, рубеси жок, чекиттери жок. Бул дары сыяктуу болуп кетеби? Бул дары сыяктуу болуп кетет. Эми ичинде витаминдер эле бар да. Бул териге эч кандай зыянчылыгы жок. Бетке болбойт, Бетке болбойт, анткени бетти безетки чыгарып салат. Бул анткени аябай жирный болгон. Дене күйгөндө дагы ушуну колдонот. Бул бирок пантенол холодильниктин ичине салып койсо жакшы да. Муздак боюнча алып чыгып, бир жеринде жана болотко чайникти ача калып же казанда ача калып колуң ысып күйүп калып же кипяток тийип кетсе, ысык суу чачып койсоң бат эле айыгып кетет ошо жерин. Жакшы. Биздин убактыбыз дагы соңуна келип баштады. Мен дагы бир суроо берген үлгүрүп калайын. Мынакей күз мезгилинде бетте кандай көйгөйлөр болот? Кыскача жооп бериңиз. Анан дагы күз мезгилинде бетке кандай кам көрүшүбүз керек? Күз мезгилинде эми ошол жайында күндүн ачуу тийгендиктен өлүп калган катмарларын алып салса болот. Күзүндө, кышында пилингтердин сезону башталды. Ошол сиздики тагыңар болсо, тактарга атайын пилингтер бар. Ошол пилингтерди кылсаңыздар болот, увлажнять этсеңиздер болот. Көп мында косметологдордун эми колу бош дегендей да. Жазында, жайында кылбачу нерселерди күзүндө уже баштасак болот. Сизге чоң рахмат айтабыз, терең ырахмат беребиз. Мен ойлойм, телекөрүүчүлөрдүн көпчүлүгү өздөрүнө керектүү жоопторду алып алды деген ишеничтебиз. Ал эми биз урматтуу телекөрүүчүлөр программабызды алдыга көздөй улайлы. Бүгүн бизде конокто врач, косметолог, дерматолог Мээрим Давлетова сиздерге жакшы бир кеңештерин берип кетти. Берибизди улантабыз.